Урматтуу мусулман бир туугандар, жогоруда окулган аятта Аллаху субханаху ва тааля минтип айтат: Алланын элчиси эч кимге кыянаттык кылбайт. Эгерде кимде ким алдаган болсо, ал кыямат күнү Алланын алдында ошол алдаган нерсеси менен келет. Анан ар бир жанга өзү ээ болгон нерсесине жараша сый же жаза берилип, аларга эч качан зулумдук кылынбайт. Урматтуу жамаат, ырайымдуу Алла Таала адам баласын жаратты. Анын дүйнөдө жана акиретте бактылуу болуусу үчүн намаз, зекет, орозо, ажылык сыяктуу адамдын руханий жана материалдык жактан байыткан ибадаттарды парз кылды жана адамдарга, жалпы коомчулукка өтө чоң зыян тийгизген уурулук, ушак, зынакордук, сүткордук, паракордук сыяктуу ыплас болгон иштерден тыйды. Иман келтирген кишилер парз болгон ибадаттарды аткарып, руханий деңгээли көтөрүлүп, Алла Таалага жакындайт. Акиретине пайдасы тие турган жакшылыктарды чогултат. Бирок кээ бир кишилер 70-80 жыл чогулткан жакшылыктарынан, соопторунан куру калышат. Соодагер акчасын, мал мүлкүн, байлыгын жоготуп банкрот болгондой, бул адамдар да банкрот болушат. Эмне үчүн банкрот болушат? Анткени бул кишилер парз болгон ибадаттардын толук кемитпей аткарганы менен уурулук кылып, ушак, айың, жала жаап, сүткордук кылып, жеке адамдын жана коомчулуктун акысына кол салган. Тил тийгизген жана башка адамдарга карата көрсөткөн орой мамилесинен, тилинин кесепетинен улам ушундай абалга кабылышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына кайрылып: банкрот болгон ким билесиңерби деп сурайт. Сахабалар: банкрот бул акчасы, мал мүлкү зыянга учураган соодагер киши деп айтышат. Ошондо пайгамбарыбыз: үммөтүмдүн ичинен чыныгы банкрот болгон киши бул кыямат күнү намаз, орозо жана зекеттин сооптору менен келген, ошону менен бирге бирөөнү сөгүп көңүлүн оруткан, башка бирөөгө зына кылды деп жала жапкан, бирөөнүн мал мүлкүн жеген, тигинин канын төгүп, башка бирөөсүн токмоктогону үчүн сооптору таратылат. Адам акысы бүтпөй, ал кишинин сооптору түгөнүп калса, зулумдук көргөндөрдүн күнөөлөрү жүктөлөт. Натыйжада сооптору кетип, күнөөлөрү көбөйүп, банкрот болгон абалда тозокко киргизилет. Урматтуу жамаат, демек, мусулман киши бир гана намаз, орозо, зекет сыяктуу ибадаттар менен чектелбей, ибадаттардын катарында арам болгон уурулук, ушак, гыйбат жана ушул сыяктуу жеке адамдын же коомчулуктун акысына кол салуудан, тил тийгизүүдөн тыйылып, адамдар менен болгон жылуу мамилеге да катуу көңүл бурууга тийиш. Жалпы ибадаттар адамдын руханий деңгээлин көтөрсө, арам нерселерден тыйылуу Алла Тааланын ыраазылыгына алып келет. Ал эми жылуу мамиле бул мусулмандын адеп аклагы. Парздарды аткаруу, тыюулардан тыйылуу жана адеп ахлак мусулмандын жашоосун бейишке айлантырат. Урматтуу жамаат, акиретте банкрот болгон кишинин абалына түшпөө үчүн сөгүнүүдөн, пайдасыз сөздөрдү сүйлөөдөн, ушактан, уурулуктан, сүткордуктан, адам акысын жегендиктен тыйылалы. Коомго тиешелүү болгон эмне болсо ага аяр мамиле жасайлы. Алар бизге аманат болуп эсептелет. Аманатка кыянаттык жасабайлы. Ошондой эле бирөөлөрдүн айып, кемчиликтерин сүйлөөдөн, күнөө иштерден алыс бололу.
Antkeni bирөө туурасында жакшы эмес сөздөрдү сүйлөө дагы адам акысы болуп эсептелет. Өзгөчө соц тармактар, Facebook, Instagram жана балее болгон TikTok сыяктуу соц тармактарда комментарий жазганда бирөөнүн ар намысына шек келтирүүчү сөздөрдөн, туура эмес иштерден сактанууга тийишпиз туугандар. Анткени мусулманга тили менен да, колу менен да зыян келтирбейт. Пенделериме айт, эң жакшы сөздөрдү гана сүйлөсүн. Акыйкатта шайтан алардын ортолоруна кастык салат. Анткени шайтан инсандын анык душманы.